Коронавирус пандемиясы медицина тармағына жана дарыгерлерге болгон мамилени өзгөрттү. Бул тармактын маанилүүлүгүн айгинеледи. 4 айдан бери кызыл зонада тынымсыз оору менен күрөшүп келе жаткан ак халатчан баатырларыбыздын ден соолугуна кам көрүү мезгил талабы. Дал ушул максатта Мухтарбек Өмүракунов атындагы фонд тарабынан уюшулган дарыгерлерди реабилитациялоо жайы Дайыр Асанов атындагы аскер окуу жайынын жатаканасында уюшулган обсервацияда иштеген медициналык кызматкерлерди кабыл алды. Биз бүгүн алгачкы ошо кызыл зонадан чыккан дарыгерлерди кабыл алдык. Негизи баягы кызыл зонада жүргөн дарыгерлер, медайымдар, санитарлар булар бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, бирөөнүн эжеси, бирөөнүн апасы дегендей эле бул бардыгы эле бирөөнүн бир жакын адамдары да. Ушундай кырдаалда булар өзүнүн өмүрүн тобокелчиликке салып, бирөөнүн өмүрүн сактап калганга аракет кылып жүрөт. Биз ар дайым андайга инсандарыбызга таазим этишибиз керек. Кооптуу аймакта 14 күн иштеп, эс алууга чыккан дарыгерлерге бул мекеме калыбына келтирүү жагынан колдоо көрсөтөт. Анткени реабилитациялоо жайы керектүү болгон медициналык жабдыктар, дары-дармектер менен толугу менен камсыздалган. Анан Мухтар Өмүракунов фонду, ошо Мухтар Өмүракуновдун бир туугандары ошол дарыгерлерди калыбына келтирүү боюнча реабилитациялык борбор ачуу демилгесин көтөрүп, мына бул имаратты берген. Ичи бүт жабдылган, ылайыкташтырылган, дары-дармектердин баары алынган. Анан кийин тамак ашы жана башка болгон кем карчынын баарын ошо Мухтар Өмүракуновдун бир туугандары көтөрүп берди. Аскер окуу жайынын жатаканасында 300 орунга ылайыкталып обсервация ачылган. Ал жерде 51 дарыгер күнү-түнү тынымсыз иштеп, опол тоодо оорчулукту башынан өткөрүштү. Учурда ал акыбал аз да болсо жеңилдегенине байланыштуу эс алууга жана ден соолугун калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Дарыланып бүткөндөн кийинки кайра калыбына келтирүү аракетин ойлонуп, ошонун кайра витаминдештирүү жагын ойлонуп, анан бүгүн ушу ак өргөдө ачылган обсервация бар экен. Дарыгерлер үчүн жана волонтерлор үчүн деп ушул жерге уюштуруп аткан жигиттер менен байланышып, так айтканда Болот Абжапаров менен байланыштык, тосуп алам деди. Ушул жерге алып келдик. Мухтарбек Өмүракунов атындагы фонд тарабынан уюшулган дарыгерлерди реабилитациялоо борбору өлкөбүздө ал акыбал толугу менен турукташканга чейин медициналык кызматкерлерди калыбына келтирүү ишин улантат.